Ассаламу алейкум, урматтуу биздин Кыргызбай YouTube каналынын каталуучулары, урматтуу Москвада эмгектенип жаткан жер туугандар, саламатсыздарбы? Бүгүн өзгөчө чыгарылыш болмокчу. Дагында биз Метро Волгоградский проспекттебиз. Биринчи вакыттан кийин чыккан эле оңду караганда Техно Холл деп жазылып турат. Бул жакта кийим дүкөндөрү бар, чайханалар бар, автосервистер бар, салондор бар, дары чөп саткан жерлер бар, кийим дүкөндөрү бар деп сиздерге көп эле жолу кабарлар бердик элек. Ошол жерден массаж жасаган эжекебизди тартабыз бүгүн. Андыктан лайк басып коюңуздар, комментарий жаза кетиңиздер. Экинчи этажга чыккандан кийин эле мына Эзбишоп сол жагыбызда турат мына. Экинчи этажга чыгып, үчүнчү этажга ушул жактан киребиз туугандар. Мына жүрүңүздөр. Толук маалымат сиздерге берейин. Лайк басып, группалар менен бөлүшө кетиңиздер. Ушул жерден үчүнчү этажга чыгабыз мына. Мына бул кызматтарды ушул жерден алсаңыздар болот. Мына киргенден кийин эле оң жактагы 35-чи кабинетке киребиз. Мына мекендештер, мен сиздерге айткан Гүлнара эжекебиз жанымда турат. Эжеке менен амандашалык. Эжекебиздин башынан аябай көп нерселер өтүп, анан ушул аппаратураларды алып, массаж кылган сүлүктөр бар экен, батектери бар экен, анан зренияны жакшы кылуучу, бат зренияны жакшы кылуучу очкилер дагы бар экен. Эжеке, кандайсыз? Саламатчылык. Иштерим жакшы, Кудайга шүгүр. Бизди көптөгөн эже карындаштар, чоң агалар, энелери көрөт бизди. Сиздин аппаратураларыңыз мага дагы жагып турат. Өзгөчө мактап калдыңыз. Эмнелерге пайда, кантип бул тармакка келип калдыңыз эжеке? Бул эми ден соолук, бизге эң биринчи ден соолук керек. Ар кандай доктурдун дарыларын ичсең деле жардам бербей келет да. Андан кийин мен өзүм дагы бир ооруп калдым. Ушу тазобедренный сустав, кадимкидей белим ооруду, өзү аябай энергичный эле оорубаган жан элем. Ооруп калгандан кийин ар нерсени проба кылдым, эч болбоду. Акыры ушул бир досум айтып калды, корейский аппаратка түшүп, мен аябай жакшы болдум деп. Анан барып түшүп көрүп, тез арада эле ушул Ансан деген корейский аппараттан мен ден соолугум аябай тез калыптанды. Эжеке өзү негизи медицинадан кабары бар, фармация экен. Бул ишти баштап оңой эле мындай өздөштүрүп кетипсиз анда. Бул ишти аябай отзывдары көп. Көрүп эле мен өзүм бир тууган иним үчүн ушу иниме аябай керек деп бул аппараттын кымбаттыгына карабастан алдым. Өзүм результат алгандан кийин канча адамдар, биздин кыргыздар кыйналып ооруп жүрүшөт деп ушул аппаратты алып жардам көрсөтөйүн дедим. Алдыңкы ошол 7-8 мүнөттө биз менен чогуу болуп, лайк басып туруңуздар туугандар. Мына башынан баштайлык анда. Бул очкинин пайдалары кандай? Өзгөчө очки деп калдыңыз эжеке. Баасы канчанан? Бул очки негизи азыр биздин жашообуз аябай тез өзгөрүлдү. Биз кандай көзүбүз аябай күчтүү нурларда, зрениябыз көпчүлүгү телефон көрөбүз, чоң эле телевизор, эми телефонду көрүп жатабыз, нуру көп. Ошон үчүн бул очки аябай зренияны калыбына келтирет. Баасы 5000 сом. 5000 сом. Мунун көзгө, кайсы баш ооруга, бардык адамдын коргойт, защищать десек да болот. Жакшы очки. Зренияларын текшерип анан берилетпи же жөн эле мындай такканга болобу? Жок, муну көпчүлүк даже бизде өзүнүн зрения очкисинин ичинен муну тагып туруп, сыртынан өзүнүн зрения очкисин тагып алганда тезирээк неме берет, жардам берет. Улучшение кетет. Себеби составында анион бар мунун. Бул очкинин составында тез зренияны оңдоочу анион бар. Кудай өзү сактаган болсун негизи очки тагыштыктан. Эже му сүлүктөр боюнча айталык эже. Бул неге пайда? Анан канча сомдон уштугу? Бул сүлүк эми баарыбызга эле белгилүү, биздин илгертен ата бабаларыбыз ушул сүлүк менен сакайып келген. Мунун пайдалары өтө чоң. Өзүнүн гирудасыны чачат,
Мунун данасы 300 рубльдан аябай көп жардам берет. Денедеги арам кандарды өзүнүн ченеминде соруп алып, өзүнүн дарысын чачат. Тактарды кетиреби? Тактарды бул биринчи боорго коюш керек, өзүнүн тазалай турган точкалары бар, киндикки. Ошол биздин боорубуз тазаланганда тактар кетет. Адамдын ички органдар тазаланганда анан беттерге койсо болот. Бул косметологический пиявкилер, кичинекей. Бунус чоңураак экен. Беттерди жашартат. Батектер боюнча же? Бул алтын батек өтө адамда биз омурткан ичинде магнит бар мунун. Адамдын омурткасы түздөлгөндө бардык организм өзүнүн функциясын туура аткара баштайт. Биз мисалы мына май тапандуулук бизди аябай артка тартат. Ошол көпүрөдөй болуп тапан көтөрүлгөндө анан кийин жүрөк органдар кадимки туура дем алышты баштап, почка, печень бардык ооруларга жардам берет. Мисалы мына позвоночник түздөлгөндө биздин органдардын бардыгы связанный. Тапандан өзү адамда 3 жүрөк болот, тапанда, алаканда анан бул. Бул тыйыны канча анан же? Мунун тыйыны 9000ден. 9000ден штука. Сизде көп элеби? Көп эле менде, бардык размери бар. Анан хижамадан жасайт турбайсызбы? Хижамада жасайм. Канчадан коюп бересиз, анан банкасы канча? Биринчи келген адамга ошол банкасы ичинде 2,5 коюп беребиз. Андан кийин ошо 1,5дан. 1,5 коюп бересиз. Банкасын жууп алып келсе. Банкага атын жазып өзү келгенде кайрадан дагы ушуну колдоно берет. Жолбосо алып кетет үйүнө. Ошол. Бул жерде эжекебиздин дипломдору бар экен, басып өткөн жолдору. Анан бул жерде дары чөптөрдөн сатат экенсиз. Бул кандай дары чөптөр, эмнелерге пайдаланат? Бул бул жерде Кытайдар өздөрүнүн ден соолугуна аябай жакшы карашат. Ошон үчүн Кытай компаниясы Laclife'тын продукциясы бар. Матрасы бар. Laclife'тын Веда деген компания тоже кытайский. БАДылар, Фаберликтин товарлары бар. Жакшы. Иштөө убактыларынын башында айтып коебуз. Иштөө убактылары саат 10-дон 10го чейин. 10-дон 10го чейин. Бул аппараттар кандай аппараттар, нелерге пайдалуу? Ошол бул эң күчтүү аппарат, ультразвуковой лечение кетет адамда. Ошол бардык немелери жазылган бул жерде. Кайсы адамдын бүткүл, мисалы, эң ашказанды иштегенде анан кийин бардыгы туура тазаланат. Ашказандан да негизи печень, почка бардык өзүнүн немелери бар. Кое турган жерлери бар да. Ошолорду адамдагы ин-ян энергиясын калыбына келтирет. Ошондо адамда оору тез айыга баштайт. Анан бул жерде геморройду дагы айыктыруучу бир мындай айтканда эмне деп коем? Подушка деп коем, эмне деп айтам мен муну? Подушкасы мал экен. Бул Кегель аппараты геморройду, простатит, цистит бардык органды Кегель аппараты аябай тез жардам берет. Эгер ушул аппаратыңызга чөм десе, бир сеансы канча болот эжеке? Бир сеансы 1,5 миңден болот. Массаж алганча келип көрүнүп, мунан алса боло берет экен. Болот, Бул буттан баштап чачтын учуна чейин аябай жардам берет. Пайдалуу бардыгы жазылуу келип, көрүп, окуп, өздөрү да маалымат алса болот келген адамдар. Анан бул аппаратыңыз кандай аппарат? Бул аппарат ошол кытайский аппарат, 5 функцияны аткарат. Массаж, суукту тартат, иглотерапия, вакуумный денеде меридиандарды аябай жакшы таасирин тийгизет. Ошондой эле бул аппарат ошол сахар ооруну жакшы кылат, денедеги фен сыяктуу эле экен. Фен сыяктуу эле, бирок мына ультразвуковой леченияны аябай тез арада, мисалы папилломалар тез арада түшөт. Өзгөчө экен, Өзгөчө. Көз оору, катарактар, көз оору, баш оору моментан сакаят мында. Адамдагы баягы жүк басып өзүн эметкенде, оор сезгенде
бир ушинткенде эле адам Жылыстап коет тең мындай ысырык сыяктуу. ошондой. Анан могу аппаратыңыз мени мындай кызыктырды эжеке. Мен мындай аппаратты негизи көрбөдүм эле. Бул эмне аппарат, эмнелерге пайдалуу? Бул дагы ошо ультразвуковой массаж кылат денедеги бардык немени, денени. Мунун бир сеансы канча? Бул 1,5 Бул мында коюп бүт чарчоону жазат. Арыктаганга жардам берет. Аябай жакшы экен. Анан бул төшөкчөңүз кандай төшөкчө эми мисалы мындай? Жаздык деп коебузбу, эмне деп коелук буну? Ушул Лаклайф компаниянын матрасы, нефритовый матрас давленияны жакшы кылат, жүрөк ооруну сакайтат. Бул азыр иштейби мындай вибрация болот? Жок, бул мисалы кайсыл жерге отурса ошол жер ысыйт, например. Кечиндеси бир функцияга коюп жатса, түнү менен адам дагы полный шлактарды тазалап чыгат, кадимкидей. Адам ичи менен жатса, ашказандагы бүт. Адам өзү негизи бардык жерди ысык кармаш керек. Бизде суук өтөт, башка болот, анан ошо кошумча болуп адамдардын көп 5 жыл төшөктө жаткан адам жүрөк оорудан жакшы болуп кеткен бул матрастанчы. Бунун бир сеансы канча? Бунун бир сеансы 500. Бир сеансы 500. Канча отурат эми мун? Ошо 1 саат жатат. 1 саат жатат. Ороп жаткызып коесуз кандай болот? Ороп жаткызып коем. Анан өзгөчө фитобочкасы бар экен. Мына мен буга чейин мындай фитобочканы эч жерден көргөн эмес элем. Сиздер деле биринчи жолу көрүп атсаңыздар керек. Мына өзгөчө. Бул кандай фитобочка? Бул фитобочка ошол китайский фитобочка, өзгөчө сауна гуаша деп аталат. Мунун ичинде муну матрастагыдай нефритовый таштар, ичинде кругом нефрит таштар, мына жерде буттан кетет, ичин тартса болот. Ошол кедровый бочкаларда деле аябай влажный тер чыгат, бул жерде немесин сайганда аябай сухой тер менен кадимкидей эле терлейт, бирок буттун астынан кетет. Жылуулук буттан берилет. Жылуулук буттан дагы берилет. Анан бул кандай бул массаж? Массаж неге бул дагы? Бул баягы адамдардын позвоночниктери же болбосо жүрөгү түшсө, Оластап кое турганбы бул дагы? жок, бул жерге Өзгөчө экен, Bunun adı inversiyonlu stol деп аталат. Inversiyonlu stol. Ошол буту менен бул жакка кирет, анан өзүнүн боюна карап мына жерин эметебиз. Кимдин канча. Жаткырып коесуз. Бул жатат ушундай. Канчалык ылдыйга кан айлануу жакшыртат мында. Жүрөгү түшкөндөргө жакшы. Анан осанка түздөлөт. Адамдын тулку боюнда осанка түздөлөт. Инверсионный стол. Бунуңуз канча болот? Бул дагы бел ооруга жакшы, ошондой бардык грыжага жакшы. Тыйыны канчачы? Бул 300дөн. 300дөн, а? Мына ушундай. Анан бул аппаратыңыз эже? Бул аппарат золотая рыбка дейт. Мында дагы бутту коюп жатат. Кадимкидей дене кандай иштеш керек болсо, ошондой жардамы жакшы бул аппараттын дагы. Чарчоо кетет. Буттан баштап бул жерге мындай коет дагы эже? Бутту бул жерге коет. Могу жерде массаж болобу ошондо? Кандай болот? Жок, дене полный узун жатканда бутту коюп. Золотая рыбка балыктай болуп. Бул тыйыны канча муну? Бул да 300дөн. Ушунуңуз дагы жакты мага. Массаж алам деген бир туугандарга ошол видеону жөнөтүп коюңуздар. Эжекебизде дагы ушундай дары чөптөр да бар экен. Ар бир аппараттын нелерге пайда, каерде мындай көрсөтүлүп тургандыгы баардыгы ушул жерде сүрөттөр менен турат ушул туугандар. Ишиңиздерге ийгилик, эч кимиңиздер оорубаңыздар. Биздин максат элге ушундай маалыматтарды жеткирип чыгарып берүү. Андыктан бизди баалап, лайк басып, группаларын бөлүштүрүп кетесиз. Ишиңизге ийгилик эжеке. Акыркы бир сөзүңүз бар, сүйлөп кое турган. Рахмат, силерге дагы ийгилик. Ушу канча адамдар өзүнүн өнөрүн билдире албай жүргөндөрдү ачыкка чыгарып, канча адам билбей жүрөт. Силерге да ишиңерге ийгилик. Биз эл менен эл экенбиз. Сизге кандай жазылып келсинби же жөн эле келе берген оңбу? Жазылып келишсин.
жазылып келген оңай. Ишиңиздерге ийгилик туугандар дагы бир жолу. Группалар менен бөлүшүп, лайк басып, жакшы комменттер жаза кетесиздер. Көрүшкөнчө. Туугандар, анан дагы кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелер болуп, издеп аткандар болгон болсо, ишеничүү адамдар таппай аткандар болгон болсо, мен сүйүнөган номерлерин коюп коёмун. Дакан сайдайт кеңинен 3 ай коюп берет, чыкпай туруп чорундан базадан текшерип берет. Альфардтар менен кенен кесир барып келесиздер. Номерлерин коюп коюдум ушул жерге. Сүйүн кирди чыкты деп.